илимсиздиктен келген дагы бир себеп бар. Ошо бидаттын келип чыгышына себеп болгон нерсе бул шариатта келген кээ бир жалпы далилдерди далил кылып алуу да. Мисалы, шариатта Алла Таалага көп зикир кыла, көп зикир айтыла деген далилдер келген да жалпы. Анан кээ бир илимсиздер мына шариатыбызда Алла Тааланы улуктап мактоо, зикир кылуу келип атпайбы деп туруп, жөн эле зикир шариатта келген зикирди айтпастан, ошол зикирлерди кандайдыр бир орунга, же бир заманга, убакытка, же болбосо бир чектөөгө чектеп алып айтышат да. Мына момундай зикир кылсаң 1000 жолу айтсаң, же миллион жолу айтсаң, же болбосо баланча күн айтсаң, же түкүнчү күнү айтсаң, же болбосо могул убакытта айтсаң, момундай сооп болот экен деп туруп эле жая беришет. Тиги зикирди 23 жолу айт, бул зикирди 73 жолу айт, тиги зикирди 400 жолу айт. Башыбызга акыбал келип калды, кыйынчылык болду, мундайды айтсаң кутулат экенбиз деп, ушундай бидаттар таратып беришет. Эмнеге мындай жок нерсени айтып атасың десе, кылып атасың десең, бул шариатта зикир айтуу бар да, зикир айтуунун эмне зыяны бар эле дейт. Алар түшүнбөй атат. Зикир айтканда дагы ошо шариаттын эрежеси менен айтышыбыз керек. Шариат чектеп берсе, чектелип айтышыбыз керек. Эркин айт десе, эркин айтабыз. Анан өзүнөн чыгарып эле могул зикирди момча жолу айтсаң, момча сооп берилет деген бул вахий менен тактала турган нерсе да. Бул Алла Таала анын элчиси тарабынан тактала турган нерсе. Ошол зикирге ошончо сооп берилип атканын биз каяктан билебиз? Бул гайып нерсе да. Ошону бизге шариат аныктап бериш керек да. Булар болсо шариатта жалпы зикир айтыла деген нерсеге таянып алып, өздөрүнүн оюнан чыгарган кошумча нерселер айтып берет да. Бул дагы бидаттын чыгышына себеп болгон бир чоң себеп да. Көп адамдар ошону айырмалап билишпейт. Ошондуктан дароо ушундай адамдар менен сүйлөшүп калсаңыздар, айткыла, мисалы бирөө мындай зикир бар экен, ошо мындай намаз бар экенсе, кана далил деш керек. Намаз окуган жаман нерсеби, же зикир айткан жаман нерсеби, ушул жетишүүсү же жетиштүү эмес. Ооба, эгерде сен өзүңдүн каалооң менен нафил намаз окуй берсең, кандайдыр бир чектөөлөрдү киргизбей, же болбосо зикир кылсаң бир чектөөлөр жок эле, ал да сага уруксат. Шариаттын эрежесине карап, баягы тыюу салынган убакыттан башка убакыттарда. Бирок өзүң бир намаз окуп атып, же зикир кылып атып, мына могу намаз окусаң, могу зикир кылсаң, мондай сооп берилет экен, мондай болот экен, тигиндей болот экен деп шариатта жок бир артыкчылыктарды айтсаң, сөзсүз түрдө ошону далилдеп беришиң керек. Далилдеп бере албасаң, ал өзүңө кайтарылат деп ушундай гана жооп беребиз. Мына ошондуктан мына илимсиздиктин зыяны өтө чоң.